Бишкекте Яндексте алгачкы сменам, алгачкы заказ. Коэффициентмен берди, онкологический больницага туугандарды алып келип тыштап, анан Яндекске заказга чыктым. Аларды кайра алып кеткенче бир-эки заказ кылып көрөйүн дедим. Honda Civic 2000-жылкы автоунаа менен таксовканы баштадым буюрса. Так, сиздер менен геологический переулок СИЗО номер 1 дейби, э? Ошонун жанында офисибиз ошол жерде мындай. Турат го. Могу офиспи? СИЗОдо койсоң оңоюраак эме болот. СИЗОдо сен түрмөдө отпоймунбу же, дагы бир жерге барат деп отпоймун. Ошондой жерчи. Сага удачи. Аха, рахмат. 154 сом болду. М-банкка которуп коюшту. Буларды түшүргөндө эле кийинки заказ келди, көрдүңөр. Жабыз 11 минут алып подачасы менен дейт бирок. Бул деле бирок арт жактан эле экен да. Могу жерден эле разворот алам. Дал эле ошол эле офистен берген экен. Как раз. Мен эксперт парк менен иштейм, жана силерге да бул паркка кошулууну сунуштайм. Парктын комиссиясы суткасына болгон 55 сом, жана ал ошол сиз иштеген күнү гана чечилет. Иштебей калып, жеке жумуштар менен жүрүп, выходной кылсаңыз 55 сом чечилбейт. Же болбосо дагы башка варианты бар. Бул ар бир заказдан 4 сомдон алынат, же болбосо ар бир заказдан 2% гана чечилет. Каалаган шартты тандап алып иштесеңиз болот. 24/7 техникалык колдоо бар. Акча чечип алуу комиссиясыз. Анан ийгиликтүү бул паркка кошулуп фотоконтролдон өткөндөн кийин балансыңызга саламдашуу катары 100 сом бонус болчу. Анан эксперт паркта дүйнө жүзү боюнча иштеген уникалдуу рефералдык программасы бар. Бул мисалы сиз Россияда же Кыргызстанда отуруп, жакын адамыңызды, досуңузду, таанышыңызды ушул паркка чакырып, коштуруп, ал иштеп кеткен болсо, сизге буюрса 1000 сом бонус катары түшөт ар бир чакырылган адамга. Ошентип дагы киришеңизди көбөйтсөңүз болот. Көрсөтүлгөн телефон номурга азыр байланышка чыксаңыз, адистер силерге толук маалымат берип, суроолорго жооп берип, заматта эле паркка кошуп коет. Ошол туугандар, барыңыздарга ассалам алейкум. Ушул жерден же кайрыла коюңуз. Исакеева 14 мүнөттө карта менен төлөмдү жүргүзүп коюштур. Ооба. 192 сом. Үчүнчү заказ Лебединовка келди. 201 сом болду. 200 сом наличка берди. 14 сом бонус, ошондо 214 мага комиссияларын алганда парк менен Яндекстен сырткары 179 сом калыптыр. Айдоочулар өтө наглый болот экен. Баягы бирөөнү кой берип коюу деген эме жок, чын айтайын. БЧКны бойлоп баратам заказга. Заказдар арзан экен, бирок эми Москвага караганда, Москвага салыштырганда арзан экен. А так өзүмдө өзүм учуш айтып атам, Гүлжигит Кыргызстан, тариф эконом, не кыл дейсиң. Бир жериңди кысып, акырын иштей бер, ишти кыл депчи. Здравствуйте. Толук мало көчөсүнө, э? До свидания. 24 мүнөттө 292 сом. 300 сом которуп коюптур. 8 сом чай. Өтө сонун. Суу челектин тамагын ургап да калды. Левый руль. Короче, өзүм ушул акпалга, ушул абалга жеткирдим бул машинанычы. Калпактарды тактым, ходовкасын полный эме кылдым. Евакориктен салдым, чехолдордон салдым. Сонун болуп калды. Карасаңар, момундай сары евакорик, момундай чехол, кызыл строчкасы менен маты эме рульдун оплеткасын билесиз, тытылган болчу, ошондо 1000 сомго сатып алып өзүм тигип койдум. Видеорегистратор мынакей турат, механика, мафон иштейт, телефондор бул жака чаптагам. Короче, иштесе болот экен туугандар, Кыргызстанда делечи. Акырын менен көнүп кетет экенсиңер, мынакей. Арт жагы сонун. Багажга бир гана бир нерсе салып коем, болду. Мурун багажым деле ачылбайт, ачылса мондай турбайт болчу да, момундай турбайт болчу. Жыгач менен сөйөп койчу. Могу газовый упордон экөөнү 400 сомдон алып койгом. Пылесостогом, запаскамда өлүк болчу, запаскамды да жасагам, сонун кылып. Мынакей. Көрдүңөр, короче. 2 hours later. Уландысын Кара Балтадан кылайын дедим. Кийинки күн Кара Балта шаарына келдим. Беловодскийден жанагы 3-4 адамды алып келдим. Новониколаевка, Петропавловканан Кара Балтага түшкөндөр түштү. Кара Балтада буюрса КФ жанып турат. Линияга чыгабыз. Мынакей Кара Балтада мен ушу келгенден бери байкап турам, постоянно КФ жанат. Мынакей өзү 1 минут алып подачасы менен заказ. Жолдун
арка бетин алып калган. Кичине эле алдында экен. Все, 80 сом подачасы менен. Плюс 80 сом деди. Бул эмне экен пока түшүнбөй элемин. Бара беребиз. Карабалтинскийлер, ассаламу алейкум силерге. Алексеевкага 7 мүнөттө 150 сом. Мako 113 сом. Ол жер неге пустой билбейм, бир нерсе кылып атышат окшойт. Парк, могу үй менен алып келдик, кирип кетишти паркка. Анан буларды 113 сом накталай төлөм болду. Анан дал ушул жерден сразу заказ түшкөн болчу. Буну эле на месте баса алчу. Короче, келдим мен азыр жерден чыгыш керек. Үч мүнөттө 131 сом. 70 сомун накталай бер, 60 сомун которуп коюшту. Карабалта центрин карагычы. Центрде кой, могу каяка кирип кетет, могу жер, могу сол жагында парк, могу арт жагында да бир нерсе. Бирок Карабалтада эме болуп атат, могу навоздун жыты келип атат. Пассажирлардын бардыгы эле айтып атат, мага да жыттанып атат. Жакын арада эмне мындай бир эме келип атат билбейм. Ушундай шамал болсо эле Казакстандан келет деп коет. Билбейм, каяктан келет бул, Карабалтанын өзүндө Казакстандан келет. 5 заказ кылып турмун, 532 сом иштеп турмун. Карабалтинская 1 дейт. Алдыга кетет экен. Механиканы көрдүңөр да. Мындай кылабыз, Bluetooth бар, AUX бар, зарядниктер бүт бардыгы бар, видеорегистратор бар. Башка эмне керек бизге да? Иштеш керек болду. Билем, брат, сени көрүп туруп, бияктан обочина менен акырын жылып атпаймынбы? Камрюха родной 07 УУУ деген номер экен. Крутой номер экен. Oldu 128 сом. Которуп койду банка, 130 сом которуп койду. Заказ түшкөн болчу, кафемен о сол жакта, бирок аны ат менен агылып коюптур. Здравствуйте, в Западный квартал? Да. Прямо выедем? Не знаю. Не местные вы? Не знаю. Не знаю. 60 сом. 60 сомдук заказдагы болуп калат экен. Бул бирок коэффициент деген нерсе жок болчу бул заказда. Западный квартал дейт. Западный квартал беле, о западный болсо керек эле. Могу жерден чыгып кетсе болот экен, чыгып кетейин. Акырындап кыбыратып кайра почтовыйга келип калдым. Эми Кожомбердиева менен Ылдыйды көздөп көрүп баратам. Кийинки заказга по счету канчанчы заказым болуп калды билбейм. Унутуп деле калдым, бирок пылесос катары иштеп атам. Бир да заказды ат менен агылбай атам. И плюс паузада агылбай атам, тындырбай эле уруп атам. Баланс уже 1000ден өттү. 1121 сом иштеп койтурмун уже Карабалтада. 130, 120, 118, 174 ошондой болуп атат заказдардын акчасы. Здравствуйте. Здравствуйте. Пушкина едем, да? Шапокова 8 деп турат да, бакчы меники жерде. Школьная. Школда окуп турбу? Анда завершать этип жабып коеюн. 2 hours later. Карабалтада жумушту бүтүрүп атам буюрса жигиттер. Негизи азыр кайф өтө жакшы жанып баштады. Азыр иштесем болот. Саат 22:02 болуп турат. Карабалта жанагы 8 марта деген көчө. Ошол жактан кайрылып, оң жакка кайрылып, Беловодскийди көздөп кетем буюрса. 2000 сом Карабалтадан таптым. Кудайга чексиз шүгүр. Беловодский барам. Беловодскийге. Бизде Александровкадан 4 киши бар эле да. 100дөн апарасың? Ооба. Короче, 4 киши Александровканын башына, Ооба. Беловодскийге кайра кайтып келем буюрса. Сразу эле тосуп атат го. Келет экенби, келбейт экенби? Түшүп келди болчу. Келет. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
Кандай дейсиз? Эмне память кылып турасыздар? Помеха кылып? Баары айландырып коюптур. Документтер барбы? Бар ооба. Вроде бы мен жанына эч ким сигнал басып же бир недовольствосын билгизбей өтүштү го. Эмне баары сигнал басыш керекпи сизге? Жок, эми мындай помех берсем да. Праваңда штраф жок экен, машинанын бар экен. 2 hours later. Болду, буюрса, бир тууганыбызды Кара-Балтадан Садовойдун бүтүшүнө Александровканын баш салышына алып келдим. Түшүп кетишти. Мен эми кайра бир 10-15 чакырым ашыкча жүрүп үйдө кетейин. Буларды Атбарта деп коет. Беловодскіден Кара-Балтага кетип атканда дагы Петровка, Новониколаевка, Кара-Балтага 2-3 адамды алып алгам. Кайра келе аткандайым. Булар ошондо булардыкы 100 сомдон 400, тегилердики примерно бир 150 деп коеюнчу. Ошондо 550 сом Атбарта бар. Аны кошобуз албетте кассага. Үйдүбүздө уруп аралы, тамакты жейли, курсакты тойгозуп, отчетту чыгарып уктадым. Ассаламу алейкум силерге туугандар. Unuta almay gelem men özüңdү, balbылдап жанган кара көзүңдү. Сагындым ошол чексиз күндөрдү, саргайтпай келчи жүрүктү. Сагындым жаным сени сагындым, махаббаттын отуна малындым. Арбалып сүйүү отуна жаным, азаптуу күнгө кабылдым, азаптуу күнгө кабылдым.